Кутман таң телекөрүүчүлөр, сиздер менен биз бүгүн таңкы тамак жасайбыз. Бизге таңкы тамакка жумуртка керек, 2 сосиска, теркадан өткөрүлгөн сыр, лаваш, бадыраң, помидор, анан атайын жашылчалар майдаланган, суумай. Эми плитабызды күйгүзүп берсек болот. Азыр сковородкабызды ысытабыз. Эми бизге мындай тарелка керек. Тарелкага азыр болсо жумуртка жарабыз. Эми жумурткабызды бир аз туздап алабыз, даамына келтирип, анан вилка менен чагабыз. Эми жумурткабызды четке алып турабыз, тынып турсун. Лаваш атайын көрдүңөрбү, бизде пакеттин ичинде. Пакеттен чыгарып койсок, сразу эле шамалдап эле кургап, анан кийин сынып баштайт. Ошол үчүн мен иштер маалында эле чыгарып, эми иштетип баштайм. Сосиска салып, анан кийин сырдан жанына салып. Эми лавашыбызды ороп баштайбыз. Катуу-катуу эле басып, тыкысыраак кылып эле ороп. Эми мо кошулган жерине акырын алып туруп жумуртка менен ошол эле вилкабыз менен мынтип бир аз шыбап койсок эле жабышып калат. Мынакей сковородкабыз ысып калды. Эми суу майдан бир аз тамчылатып куябыз. Бир аз эле куюш керек. Өтө чөлпүлдетпей. Эми сковородкабыз ысып калды. Эми кууруп баштай берсек болот. Акырын алып туруп жумурткага малабыз. Анан малгандан кийин тегеретебиз. Тегеретип бүт жагы бизде ошентип жумурткага ошентип баарын онатыш керекпиз. Баары онагандан кийин алып туруп эми сковородкага мынакей. Бир аз азыраак кылабыз, отту күйүп кетпеш үчүн. Ичи сосиска да жакшылап бышыш керек. Бунубуз куурулуп атканда бул где-то бир 2-3 мүнөт куурулуш керек, бир чети жакшылап. Бул куурулуп аткан учурда биз болсо убакыт менен пайдаланып, азыр болсо жанынан атайын салат жасайбыз. Жана бадырагыбызды алып туруп, эки четин кесип, төрткө бөлүп, төрткө бөлгөндөн кийин анан узун-узун кылып туруп ушундай кылып бөлөбүз. Көрдүңүзбү? Кооз болду. Так, андан кийин помидорубузду алып туруп ушундай эле бадыраңга окшоп экиге бөлөбүз. Четиндеги муларды кесебиз. Бадыраңга окшоп мындай кылып кооз кылып бөлүп баштайбыз. Эми биз помидор менен бадыраңыбызды жашылчаларыбызга салып, кошо аралаштырып, туздап, суу майдан куябыз. Жакшылап аралаштырып, даамына келтирип, эми муну тарелкабызга салабыз. Мына бир жак чети жакшы эле куурулду. Эми алып которо берсек болот. Экинчи четинен которуп, азыр сырлар ичинен уже эрий баштады. Азыр биздин тамагыбыз даяр болуп калды. Чыгара берсек болот. Азыр отубузду өчүрөбүз. Бисмилла деп туруп. Эми ортосунан азыр кесип мен көргөзөйүн, ичи сыр чойлуган. Мынакей алып туруп эле, жөн эле алып туруп бөлүп салдык экиге. Таңкы тамагыбыз даяр болуп калды. Үйдөн жасап көрүңүздөр. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, тамагыңыздар даамдуу болсун.